көчмөн эл болчу эгерден. Анан кыргыздардын психологиясы ошондой да. Бул көчмөн элди Манаста деле айтып атпайбы, эмне эле биздин кантип айтсам, орусча айтканда, что-то застоялись кони, что-то не разжирели, надо делать набег деп, бул деген экспансия ошондой. Ошон үчүн өзүнүн элдин психологиясы ошондой да. Көбүнчөсү мындай мал болсо ошону потреблять этпеген анан өнүктүргөнгө созидательный жак жок. Ошон үчүн саясатка бат элита кирип кетип атат. Бир жана жумуш жасаганга ТЭЦ немелерди карап көргүлөчү, башка улуттарды коюп атат, туурабы? Технология керек. Ал эми өзгөчө кыргыздардын деген психологиясы, ошону деген мындай өзгөртүш керек. Ошону менен иштеш керек. Анан бирок бир жагынан сиз туура айтасыз, жанагы президент дегенде биз эле хан деп эле сразу ошол жака болуп кетип атпайбыз. Анда кыргыз элде бир хан жок болчу, анан чатак башталат. Өзгөчө регионал, анан кландар, ошо уруулар бири-бири менен алышып эле деген ошондой башталат. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу парламенттик жол менен илгерки кыргыздарга ылайыктуу курултай менен чечке ушинтип өнүгүп жүрө беришибиз керек. Бул парламент боло, эки парламент, андан кийинки парламент ушинтип өнүгүп кетебиз. Сөзүн мындай жолун таап атабыз бизчи. Бирок туура сиз айтасыз, ушинтип атып дискредитация кылып, анан мүмкүн бирөөлөр ушу президенттик формага кирип кетсек эле деп аракет кылып, ошон үчүн парламенттик формада дискредитация кылышы мүмкүн. Бул процесс да. Биз өнүгүп баратабыз, байкасаңар, граждандык сектор, силер журналисттерди, Facebooкту, жанагы Акипресс информацияларды министрлер биринчи ошону карайт да, жумушка келгенде. Уже реальный власть. Ошо өнүгүп баратабыз. Ошол жол менен эле барышыбыз керек. Анан бирок кайта президенттик формага кирип кетсек, мен ойлойм, анда кыргыздар кайта эле деген ляпай деп эле канды күтүп калышат. Анан кайта башталат элиталардын. Хан болсо сыйкырчы эмес. Мен сыйкырчы эмес. Ал эчтеке мен албайт. Ал устукандарды таратыш керек. Устукандар жок, устукандар түгөндү. Ошон үчүн кыргыздар Арменияны көрүп, ошондой биригип, жанагы партактивди чогултпай, элитанын бар, эл дагы түшүнүп, ошондой Пашиняндар бир элдин мындай нукура, мындай кыздар, жигиттери бар. Чынара жакып, ошондой форматтагы кишилерди көтөрсө, алар мораль бийликтин жанагы авторитети немеси болуп калат да, ошондой эталон болуп калат, ошону иштеп. Чоң рахмат.